Урматтуу Талас областынын тургундары жана айдоочулары, бул видеодо көрүнүп жаткандай Honda Fit автоунаасы үстүбүздө жылдын ноябрь айында спирт ичимдик жолу унаа башкарып келе жатканды боюнча аныкталып, сот тарабынан айдоо укугунан ажыратылган. Айып короодон чыгарып кеткенине 2 эле күн болгон. Ага да карабастан айдоочубуз жол эрежесин одон өтүүдө бузуп, айдоо көлүгү жок, спирт ичимдик ичип, унаа башкарып бара жатып, жол унаа кырсыгына кабылган. Бул айдоочубуз бир гана өзүнө эле эмес, башка да жарандарга ден соолугуна залакатына тийгизип, материалдык чыгымдарга душар болгон. Өзүңүздөр көрүп жаткандай бул Honda Odyssey автоунаасы. Жогоруда Honda Fit автоунаасы келип түшкөн мас абалында. Odyssey автоунаабыз өз жолунда кетип бараткан, жол эрежесин таксаттап. Башка эле бир мас абалында айдоочунун айынан башка да бир семья мына жабыркап жатат. Ошол себептен бардык айдоочуларды жол эрежесин так сактоого чакырабыз. Жол эрежеси бул өмүр эрежеси.